Дене тарбия жана спорт департаментинин алдындагы жаштык мамлекеттик дирекциясы учурда республикабызда спорттун өнүгүшүнө чоң салым кошуп жатат. Ага спорттун бардык түрлөрү кирет. Олимпийский игровой видтердин баардыгын мага өткөрүп берди. Аякта 6 федерация бар. 6 федерациянын ичинде игровой видтердин баары баскетбол, футбол, хоккей, регби, теннис, чоң теннис, кичине теннис. Мына биз турган жаркыраган жаңы машыгуучу залы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен салынып бүтүп, учурда биздин кыздар машыгып атат. Учурда ушул залда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Нурбек Изабеков өзүнүн шакирттерин машыктырып аткан убагы. Буйруса ушул жаркыраган заманбап спорт залынан Кыргыздын атын алыс жуукка тааныткан спортсмендер чыгат деген тилектебиз. Акыркы жылдарда кыргыз желегин чет мамлекеттерде желбиретип, намыска жараган кыздар Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова да мындан ары ушул жерде машыгып турушат. Кыска мөөнөттүн ичинде курулуп пайдаланууга берилген бул залда бардык шарттар каралган. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин инициативасы менен, өзүнүн көзөмөлү менен ушу 5 айдын ичинде ушу спорт комплекс курулду. Азыркы маалда ушу спорт комплекс иштеп жатат. Кыздар ичинде машыгып жатышат. Бул спорт комплекстин бир айырмачылыгы биякта бардык шарттар түзүлгөн. Биздин спортчулар биякта жашап, үйлөрүнө барбай машыгышат. Келген конокторду да бияктан биз тосуп алсак болот, сборлорду өткөрсөк болот. Бүт условиялары менен түзүлгөн спорт зал куруп беришти. Талбай изденүү, эмгек болгон жерде гана ийгилик жаралат экен. Спорттук массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча жаштык мамлекеттик дирекциясы дээрлик бардык федерациялар менен бирге иш алып барышат. 2023-кө жакшы пландар койдук. Буюрса олимпийский игровой видтердин дагы бизге 10 федерация кошуп берди. 10 федерацияны, 6 федерация болчу, баш аягы 10 федерация болду. 10 федерациянын бардык международный турнирлери бар экен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Турат Мусралиев учурда балдарды машыктырып атат. Булар буйруса ушундай темп менен машыгып отурса, арасынан биздин Кыргызстандын атын алыс жуукка тааныткан атактуу балбандар чыгат деген ой тилектемин. Атахан Кожогулов, Дания Рамантуруулу, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.